Алтайдан Ак деңизге чейин биздин бабалардын тулпарларынын туягы таптаган жерлер. Trials of Nomads илимий экспедициясы бабалардын изи менен сапарын улады. 21-кылымдын пилигрими Сапар Исқақов изилдөөчүлөр тобу менен бирге дүйнөнүн 40тан ашык мамлекетинде болду. Окумуштуулар өткөндүн жүрөк толкуткан сырларын ачууда. Чоң саякаттын таң калыштуу тарыхы Trials of Nomads программасында. Бүгүнкү программада орто кылымдык уйгур мамлекети менен заманбап уйгурлардын ортосунда байланышы барбы? Чыңгыз хан мамлекеттик башкаруу тутумун көк түрктөрдөн алган деген жоромолдун канчалык чындыгы бар? Көк түрктөр өздөрүнүн жайкы резиденцияларын тургузууда кандай өзгөчө курулуш технологиясын колдонушкан? Монголиянын бозомук тарткан тоо кыркаларын баары билет. Хентей, Алтай, Хангай жана Саян тоолору. Бир кезде биздин бабалар жашаган мезгилдин үнсүз күбөлөрү. Тоо капталдарында аккан 4000ден ашык дарыялар менен 3000дей тоо жана түздүктөгү көлдөр алардын сансыз малын суу менен камсыздаган. Өткөн тарых тууралуу маалымат абдан көп жыйналды. Бул көлөм өзүнчө бир фильм тартууга толук жетти. Бул жолу биз сиздерге 3-түрк каганаты же уйгур деп аталган мамлекети жөнүндө жана көк түрктөрдүн технологиялык жетишкендиктери тууралуу айтып беребиз. Садактын октары эң алыс качатын биздин түрктөрдө болгон. Биздин бабалардын жаалары эң алыс учкан. Мен түрктөр жөнүндө айтып жатам. Мындан тышкары, белгилей кетсек, жөө аскер болгон эмес, атчан гана армия болгон. Бардык чабандестердин үзөңгүсү болгон. Анан бул ошол кездеги башкы жетишкендик болгон. Андан башка биздин бабалар дөңгөлөктүү арабаларды колдонгон. Башкача айтканда, ошол кезде эле алар дөңгөлөктүү унаа колдонушкан экен. Алар шым кийишкен, анткени бул атчан жүргөнгө, өзгөчө ат чапканга ыңгайлуу болгон. Мисалы, ал кезде Европада шым кийишкен эмес, аларда шым жана үзөңгү жок болгон. Атты таяныш жабдыгы жана ээри жок минишкен. Көптөр Рим легиондору ушундай технологияларга ээ болгонун айтышат. Бирок аларда мындай болгон эмес, анткени Рим легионерлери жөө аскер болгон. Илимий экспедициянын кезектеги аялдамасы Борбордук Монголия, Булгын аймагындагы Сайкын району. Бул жерде көк түрктөр өздөрүнүн башкы кылычы деп эсептеген айтылуу жоокер жана колбашчы эл этмиш билге каганга арналган эстелик бар. Тарыхта 745-жылы 2-түрк каганаты кулайт. Анын мураскору катары жаңы мамлекет уйгур каганаты түзүлөт. Ал өлкөнү кол билге каган башкарган. Эл этмиш билге анын уулу болгон. Осы уйгур каганатын орнаткан алгашкы кандарынын бири жагы Уйгур каганатын негиздөөчүлөр так ошол эл этмиш билге каган жана анын атасы кол билге каган болгон. Кол билге каган уулу эл этмиш билге каган менен биригип 745-жылы көк түрктөр империясын талкалайт. Андан кийин кол билге каган өлкөнү 4 жыл 745-жылдан 749-жылга чейин башкарат. Кагандын өлүмүнөн кийин бийлик эл этмиш каганга өтөт. Онун кайсы биринин жагы баласы эл этмиш билге каган эл башкарды. Эл этмиш билге каган же бир катар булактар моюнчор каган деп атаган. Ал 749-жылдан 759-жылга чейин өлкө башкаруучусу болгон. Ал өзүнүн мамлекетин күчтөндүрүүгө аракет кылган жана ошондуктан жеңип алуу максатында коңшуларга чабуул коюп турган. Ошентип ал казактардын шектүү уурусунун бабалары болгон Тик урууларын кол алдына караткан. Ошондой эле кидандар жана карагытайлар багындырылган. Эл этмиш билге каган көк түрктөр мамлекетинин көп жылдык тажрыйбасын пайдаланган. Мемлекет колуна алгандан кийин элин жагы Бирок белгилей кетсек, эл этмиш билге каган бийликке келгенден кийин мамлекетти оң, сол жана борбордук деп 3 чоң аймакка бөлөт. Байыркы уруусу эң көп сандуу болгон. Аны экиге бөлүшөт. Бирине 8 огуз деген ат беришет жана сол канатка таандык болот. Ал эми экинчиси 9 огуз деп аталат да оң канатка каратылат. Эки канат кагандын эки уулунун бийлиги алдында болгон. Борбордук ордону ал өзү башкарган. Ордода өзү жана бас буйруктар.
Элетмиш билге каганга тургузулган эстелик 20-кылымдын башында фин окумуштуусу Рамстед башында турган тарыхчылар тобу тарабынан табылган. Бирок алар стелладагы жазууну толук окуй алышкан эмес. Кийинчерээк эстеликке белгилүү түрколог Trials of Nomads экспедициясынын мүчөсү Каржабай Сарткожа терең изилдөө жүргүзүүгө жетишет. Бунда сол кездеги анау көк түрктүн алгачкы каганатынан баштап соңку мына 3-чү каганатына дейин каганатында Эстеликке көк түрк каганатынан тартып, акыркы каганатка чейин чоң көлөмдүү маалымат бар экендигин белгилегим келет. Анын ичинде аскердик даража түрлөрү, аскердик, администрациялык кызматтын өзгөчөлүктөрү көрсөтүлгөн, салгылашуулардын убактысы жана орду көрсөтүлгөн. Ким кимдер менен кантип согушуп, эмне ийгиликке жеткени жазылат. Мындан тышкары 3-чү каганаттын түзүлүшү, анын калыптануу мезгилдери жөнүндө маалымат камтылган. 3-чү түрк каганатынын куласында калай жыйнады? Сонун айы күнү менен жылы менен жазылган. Уйгур деген аталыштагы каганат 745-жылдан 840-жылга чейин жашаган. Бул мамлекеттин азыркы уйгурлар менен эч байланышы жок. Тарыхый документтерге ылайык ал өлкөнүн калкы түрк тилдүү огуз уурулары болгон. Ал эми уйгур этноними уютку деген маанини, башкача айтканда коомдун, мамлекеттин өзөгү дегенди билдирет. Кылымый эдебиеттерде уйгур каганат деп жүр. Сонун Biz ana tesis kirişinde aytады. Tesis kirişinde aytады. Және Илимий адабияттарда бул мамлекет уйгур каганаты деген аталыш менен кезигет. Бирок эстеликте ал өлкөнү 500 жылга жакын түрк кыпчактар башкарганы жазылган. Башкача айтканда, ачык эле түрк кыпчактар өкүм сүргөнү жазылган. Демек, 3-чү каганатка чейин бийлик кыпчактардын колунда болгон. Ал эми уйгур каганаты бул саясий аталыш болгон. Демек, мында уруулар бирикмеси болгону билинип турат. Ал уруулар байыркы, басмал, корлуктар болгон. Ошол уруулар биригип мамлекет түзүшкөн. Ошондуктан мамлекетти бириккен түрк каганаты деп атоо туура болот. Башкача айтканда 3 ууру мамлекеттин негизги уюткусу болгон. Курган мемлекет. Сондуктан буну бириккен түрк каганат деп атау керек. Сон бириккен деген сөз. Айрандай үйүп биригүүдө уйгур деп атаган. Жогоруда келтирилген тарыхый далилдерди эске алуу менен тарыхчылар уйгур каганатын бириккен түрк каганаты деп атоо туура болот деп эсептешет. Эгерде 1 жана 2 түрк каганатында бийлик кыпчактарга таандык болсо, кийинки каганатта мамлекетти башкаруу үстөмдүгү 9 огуз ууруларынын бир бутагы байыркы уурусуна өткөн. Алардагы кыпчактардын мамлекеттик башкаруу тутумун алышкан. Анткени ошол кезде бул алдыңкы мамлекеттик башкаруу тутуму болгон. Мамлекеттин борбору көк түрктөрдүкү сыяктуу эле ордобалык болуп калган. Мындай саясат жана мурдагы каганаттардын тажрыйбасы Тан империясы сыяктуу күч кубаттуу державалар жана Борбордук Азиянын ири мамлекеттери менен дипломатиялык мамиле түзүүгө жардам берген. Кытай империясында Анлушан дейтин Алар Кытай менен абдан жакшы мамиледе болгон. Кытайдын түндүк провинцияларына түрктөрдүн кол башчысы Ан Лушань кол салып, мамлекетке коркунуч жаралганда Тан империясынын башкаруучусу бириккен түрк каганатынан жардам суроого мажбур болгон. Мунун бардыгы мүрзө ташына жазылган жана Кытай кол жазмаларына дагы катталган. Анда Тан империясына керектүү жардам берилет жана Ан Лушандын чабуулу токтотулат. Сол боюнча булар сол жайгы каганат Таң империясына көмөк берип, Анлушан баштаган көтөрүштү баскандар осулар. Бириккен түрк каганаты аскердик саясий жактан гана өнүкпөстөн маданий тармакта дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишкен. Мисалы 850-жылдары өлкөдө рун жазуусу колдонулган. Андан кийин согду алфавитине өтүшөт. Мамлекетте алгач көк бөрүгө сыйынышкан. Кийинчерээк көпчүлүк калк манихей динин кабыл алган. Манихеизм, зороастризм, христианчылык, буддизм жана шаманчылыктын элементтерин камтыган дин болгон. Ал динди Месопотамиялык жазуучу жана улуу сүрөтчү Мани негиздеген. Анын окуусуна ылайык бул дүйнө жакшылык менен жамандыктын түбөлүк күрөшү болуп саналат. Бул дин казак жеринде кеңири тарала алган эмес. Бул дәврдеги бир ерекшелик манихей динин алып келген. Манихеизм деймиз го, манихейди. Ал мезгилдин өзгөчөлүгү манихейчиликтин пайда болушу. Бирок бул дин болгону 10 жыл гана жашаган. Бул диндин негиздөөчүсү бийлигин жоготкондон кийин, тагыраак айтканда, мамлекеттик башкаруудан кеткенден соң манихей динин таратуу токтойт. Уйгур каганатынын же бириккен түрк каганатынын арты менен кыргыздар манихей динин кабыл алышкан. Кыргыздар бул динде болжол менен 100 жылдай болгон.
Бул бирикме дагы мурдагы эки түрк каганаты сыяктуу күч кубаттуу мамлекетке айланат. Бирок тарыхый майданда ал көпкө жашаган эмес. Бир кылымдан соң бир кездеги зор державанын изи дагы калбайт. Анын негизги себеби ич ара согуштар жана бийлик үчүн күрөш болгон. Ак сөөктөр арасындагы өз ара тирешүүлөр мамлекетти катуу алсыраткан. Мындай абалдан коңшулаш уурулар пайдаланган. 840-жылы кыргыздар бириккен түрк каганатын жеңип алышат. Ал эми өлкө башкаруучусу Кулукбек өлтүрүлөт. Мамлекеттин өзөгүн түзгөн уруулар ар тарапты карай качып тарап кетишет. Кыргыздын эрекчелиги туура шабуылдап келип, бунун астанасын ээленип алып, калкын бычыткып, жанагы таратып бирсине айтканда Кыргыздар мамлекеттин борборун басып алышып, жергиликтүү калктын жашоосуна баш аламандык жараткан. Бирок кыргыздардын башкаруусу көпкө созулбайт. Алардын мамлекети кулагандан кийин калкынын бир бөлүгү Тан империясына биригет. Калган бөлүктөрү Чыгыш Түркүстан, Хакасия, Түмөн, Борбордук Азия жана Казак жерлерине кетет. Мында болгону Керей жана Наймандар гана калат. Жерде калды, бир аз былай Казак жерине Орто Азияга карай кетти. Мында калгандар Керейлер менен Наймандар гана калды. Миграциянын таасири менен зор аймакка таралган түрк уруулары жергиликтүү жашоочулардын жашоосуна дагы өзгөртүү киргизген. Мисалы, Тянь-Шань тоолорунун түндүк бөлүгүн жердеген оғуздар андан ары Мауреннахр менен түштүк Казакстандын саясий экономикалык абалына зор таасир тийгизген. Алар 999-жылы арийлердин акыркы мамлекети Саманид хандыгын жеңип алышат жана Карахан мамлекетин түзүшкөн. Ал мамлекет баарына Африсия падышалыгы катары белгилүү. Эгерде Монголиянын кожоюну болгон Наймандар менен Керейлер жөнүндө айтсак, алар дагы өзүнчө хандык түзүшкөн. Алардын мамлекеттик түзүмүндө өзгөчө деле өзгөрүү болгон эмес. Баардык башкаруу көк түрктөрдүн тажрыйбасына негизделген. Кыязы 924-жылы алардын мамлекетин көчмөн Кидан уруулары каратып алышкан. Алар дагы мурдагы тажрыйбаларды колдонушкан. Ошентип мамлекетте башкаруу боюнча сак түрк салттары сакталып калган. Сондагы мемлекеттик структурасы сол менен сакталып отуруп, Наймандар менен Керейдин Чыңгызхан дәврүнө жетти. Наймандар менен Керейлердин убагында да мамлекеттик түзүлүш алмашкан эмес жана ошол түрүндө Чыңгыз хандын дооруна чейин жеткен. Бул көк түрктөрдүн мамлекеттик тутуму. Анан Чыңгыз хан дагы мамлекетти башкарууда көк түрктөрдүн тажрыйбасын пайдаланган. Мисалы, азыр монголдор эл улус деп айтышат. Бул мамлекет дегенди түшүндүрөт. Көк түрктөр жамаат болуп жашашкан. Монголдор аны дагы колдонушкан жана ал түзүмдү Күрен, Ченбер деп аташкан. Дегенде булар Күрен деп, Ченбер деп атап кеткен. Буну монголдор Күрен деп атайды аны. Сол сыяктуу структураны алды. Бүткүл көчмөндөрдүн кол башчысы деп аташкан Чыңгыз хан көк түрктөрдүн мамлекеттик башкаруу тутумун дээрлик толук өзүнө көчүрүп алган. Өлкөнүн бардык түзүмдөрүн түзүүнү ал Наймандар менен Керейлерге ишенген. Мамлекеттик аппаратты дагы Керей Шынгай Шынсай жетектеген. Ал көк түрктөрдүн көп жылдык тажрыйбасын колдонуу менен Чыңгыз хандын империясы үчүн мамлекеттик башкаруу корпусун түзүп калыптандырган. Бул фактылар бардык түзүмдөрдөгү түрк каталыштары менен тастыкталууда. Аттың үстүндө жүрүп жерди басып алууга болот, аттың үстүндө отуруп элди баскара албайсыз. Сондықтан элде атчан бүткүл дүйнө жүзүн багындырууга болот, бирок аттын үстүндө туруп аларды башкаруу мүмкүн эмес деген макал бар. Ошондуктан мамлекетти башкаруу үчүн салык чогултуу сыяктуу түзүм болушу керек. Анан ал дагы чындап иштеши керек. Мисалы, монголдор орус князьдарынан салык чогулткан. Кантип? Анда князьдар өздөрү салык чогултуп, ханга алып келген тутум болгон. Бардык ушул ыкмаларды монголдор биздин бабалардан үйрөнгөн. Биздин бабаларыбыздын убактында болгон. Trials of Nomads экспедициясы дагы бир тарыхый орунга токтоду. Ал Борбордук Монголиянын Аркангай аймагындагы Тамир зубунунда жайгашкан Тайкыр таш эстелиги. Ошол ташта 17-18 кылымдарга чейин 11 тилде жазылган байыркы жазуулар бар. Окумуштуулардын пикири боюнча бул ачык асман алдындагы сейрек кездешкен музей. Сол кездеги мына таштын аты Тоңа таш экен. Тоңа таш деп жазылган. Тоңа таш деген сөз алып таш деген сөз. Бул таштын аталышы Тона тас. Ташта ушундай деп жазылган. Ал чоң таш дегенди билдирет. Ал чынында ошондой. Биздин көк түрк бабалар ар бир мезгилдерде мында өз жазууларын калтырган. Мында байыркы түрк тилинде 25 текст жазылган. Биздин күндөргө болгону бир гана текст жеткен. Тилекке каршы калган жазуулар бул жерге келгендеги күнүн жана аты жөнүн ташка чеккен вандалдар тарабынан жок кылынган.
майлы бояумен аттарын жазған, анасын жазған, мынасын жазған, қашан келді, қашан кеткен деген сияқты мына нәрсе бітірген. Тонатас бүгүнкү күнү вандалдардын кол тамгасы менен булганган. Тарыхый маанилүү эстелик ошентип акырындап бузулууда. Бабалар калтырган бул мурасты кийинки муун көрө алабы же жокпу белгисиз. Же болбосо баалуу эстелик тууралуу Каржабай Саркожа сыяктуу окумуштуулардын изилдеп жазган эмгектери аркылуу гана билип калышат көрүнөт. Одан бұрынғы мақалалардың бардығында мен бұны енгіздім. Мәселен бүйтеді. Басымыл тайпасы. Мен 3 томдук атлас даярдап жатканда ал жакка өзүмдүн мурдагы изилдөөлөрүмдү жана макалаларымды коштум. Мисалы ал ташта мындай жазуу бар. Биз 5 балыктагы өзүбүздүн элчини басмал уурусуна жөнөттүк. Мөөнөтүн жана ордун макулдаштык. Башка дагы бир жазуу бар. Бул жылы Теси дарыясынын жээгинде көчүп жүрдүк. Ошол эле жерде ордо көтөрдүк. Ал эми күзүндө бул жакка Тонатаска көчүп келдик. Таштын экинчи тарабында дагы Билге Кагандын буйругу менен Тогул дарыясынын өйүзүнө өттүк деген жазуу бар. Бул кыязы кезектеги жортоолго байланыштуу жазуу болсо керек. Биз Тогул дарыясынан өттүк дейди. Тагы бир согуска аттанган сыяктуу. Темир районундагы тарыхый таштын айланасында сак жана көк түрк көрүстөндөрү абдан көп топтолгон. Бул жерлерди көргөн илимий экспедициянын мүчөлөрү биздин бабалар адамзат цивилизациясында олуттуу эс калтырганына дагы бир жолу ишеништи. Сактар, гундар жана көк түрктөр дагы өз доору үчүн абдан өнүккөн алдыңкы мамлекеттик түзүлүшкө, армияга, жашоо тиричилик шарттарына жана маданиятка ээ болгон. Белгилүү бир көнүмүш тартип болгон. Жайкысын жайлоого, кышкысын кыштоого көчүшкөн. Ошол доорлордо эле алардын Европада дагы болбогон чоң шаарлары болгон. Башкаруучулардын жайкы резиденциялары өзүнчө бир өзгөчө технология менен курулган. Буга Тес дарыясынын боюндагы көк түрк жайлоосунун орду мыкты далил болуп бермекчи. Ханның ордасын тегетін жерді метр 50 сантиметрге шейін көтеріп топыратта өккен. Әрбір слойына кейін эл башчылардын ордосу жайгашкан ордону көтөрүп 1,5 метр бийик топурак толтурушкан. Андан соң ал жерди тапташкан, анан от жагып, баарын тазалашкан. Муну казуулардын жүрүшүндө аныктоого мүмкүн болду. Жаңағы чыт деп атаған жаңағы фундаментин метр 50 сантиметр көтерілді деп отырмын ғой. Соны біз қазып көргенімізде әрбір 50 сантиметрден кейін от жағып жер тазалап отырған. Дагы ушул жерде хандын алтын ордосу турган. Анын айланасында вазирлер менен бийлердин боз үйлөрү турган. Ал эми калган эл, кол өнөрчүлөр, дыйкандар жана малчылар конуштун башка бөлүгүндө жашаган. Башкача айтканда жайлоонун дагы башка шаарлары сыяктуу өзүнүн инфра түзүмү болгон. Олардын астаналары болду. Мисалы, Байбалык, Ханбалык. Алардын өзлөрүнүн борборлору болгон. Мисалы Байбалык, Ханбалык. Алардын бардыгы чеп түрүндө курулган. Чеп ичинде хандар менен кагандардын резиденциясы болгон. Алардын катарында карапайым адамдар боз үйлөрдө жашаган. Жайында баары тоолорго көчкөн. Алар малдын жайытын алмаштырууга байланыштуу көчүп турушкан. Кышында мурдагы ордуна кайтып келишкен. Ошентип калк жана конуштар шаарлардын айланасына топтолгон. Ар бир жагында киши кирим калалардын маайында өмүр сүрдү. Trials of Nomads илимий экспедициясынын кызматкерлери бабалардын кол өнөрчүлүк мурасын изилдөө максатында Монголиянын бир катар музейлеринде болушту. Мында алтындан, күмүштөн жана башка темирлерден жана чоподон жасалган кооздук жасалгалар менен буюмдар көп. Сактар менен көк түрктөрдүн бардык буюм тайымдары көчмөн жашоо шартына ыңгайлашкан. Бабалар чийки затты өздөрү казып өндүрүп алышканына көп сандаган байыркы гендер далил боло алат. Монголиянын аймагында эле мындан мурда казылган 60га жакын табылган. Көбүндө ойлайды ғой биздер. Биз Сайманда мына темир кошкон жок деп. Айрым окумуштуулар биздин бабалар темирди иштете алган эмес деп эсептешет. Бирок көк түрктөр темирди иштетүү чеберчилиги менен бүткүл Борбор Азияга белгилүү болушкан. Ошондуктан аларды көк түрктөр темир иштетүүчүлөр деп аташкан. Орта Азияда атак чыккан. Сондуктан буларды темирчи көк түрктөр деп атаган. Сапар Исқақов башында турган илимий экспедициянын катышуучулары Баян-Олгий районунда жыйнактуу жашаган биздин мекендештер жөнүндө да унуткан жок. Бул жөнүндө сиздерге кийинки фильмде толугураак айтып беребиз.